Бүгін Чолпон Ата шаарында Араб координациялық тобунун катышуусунда 4-чү тегерек стол өз ишин баштады. Топтун мүчөлөрү экономиканын түрдүү тармактарында бир катар долбоорлорду ишке ашыруу үчүн сунушталган кызматташуу мүмкүнчүлүгүн карап чыгышат. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев Араб координациялык тобунун 4-чү жыйынынын ишин ачып жатып, жолугушуу экономиканын ар кандай тармактарын өнүктүрүү максатында Араб координациялык тобунун өкүлдөрү менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы мамилелерди чыңдоого жана өнүктүрүүгө арналганын белгиледи. Сиздер менен болгон өз ара аракетибизди бекемдөөгө, Кыргыз элинин бакубаттуулугун жогорулатууга жана Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык өнүгүү жолунда жаңы мүмкүнчүлүктөрүн ачууга чоң салым кошот деп мен терең ишенем. Араб координациялык тобунун 4-чү отуруму Кыргызстан үчүн абдан маанилүү. Бүгүнкү жыйында саламаттыкты сактоо, билим берүү, ирригация, ипотекалык турак жай куруу, транспорт жана байланыш сыяктуу тармактарга инвестиция тартуу милдети турат. Ушул эки өлкөнүн ортосундагы соода алаканы жогорку деңгээлге чыгаруу, түз аба каттамдарын ачуу, андан сырткары ушул туризм багытында чоң иштерди ишке ашырышыбыз керек. Бул жолугушуунун максаты бир катар маанилүү долбоорлорду араб фонддорунун өкүлдөрүнүн кароосуна алып чыгуу. Кыргызстанда билим берүү мекемелеринин жетишсиздиги, тактап айтканда мектеп, бала бакча көйгөйүн жоюу үчүн Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги гранттык жана кредиттик багыттагы иштерди сүйлөштү. Мектептер жана бала бакчаларды куруу боюнча демилге көтөрүп жатабыз. Эгер колдоо таба турган болсо, анда Кыргыз Республикасында жалпысынан 45 миңге жакын бала мектеп менен камсыз болот. Андан сырткары Кыргызстанда ошол эле санга жакын бала бакча менен камсыз болуп, 3 миңге жакын мугалим эмгек орду менен камсыз болмокчу. Кыргызстан менен Араб координациялык тобунун кызматташтыгынын тарыхы 2009-жылы биринчи тегерек үстөлдү өткөрүү менен башталып, ошондон бери Кыргызстан менен Араб координациялык тобунун мүчөлөрүнүн ортосунда жемиштүү өнөктөштүк түзүлгөн. Анын алкагында ар кандай инфраструктуралык долбоорлор ишке ашырылган. Бүгүнкү күндө кызматташтыктын алкагында бир топ иштер пландалып, ишке ашканы турат. Кыргызстандын турак жай программаларын ишке ашыруунун алкагында ипотекалык долбоорлорду кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөр да жүрдү. Биз дагы жанагы ислам принциптер менен каржылоо ипотеканы берүү боюнча дагы биз маселени көтөрдүк. Ошо бул дагы механизмди дагы баягы биз ошо реализация кылышыбыз керек да. Биз концепциясын даярдап, ошо биз өзүбүздүн заявкаларыбызды жөнөткөнбүз, алдын ала жөнөткөнбүз. Ошо боюнча дагы баягы тактоолорду сурап атышат. Биз бүт тактоо, биз баягы бүт расчёттордун баарын бергенге даярбыз. Саламаттык сактоо тармагын жетиштүү деңгээлде каржылоо максатында инвесторлорду тартуу зарыл. Ушул боло турган долбоор ишке ашып кетсе, бул долбоордун жалпы бюджети $25 миллион болуп атат. Бул 20 миллион курулуш иштерине, 5 миллион жанагындай эмеректерди жанагы инструменттерди коюу, аппараттарды коюу, медикалык. Эгерде ушул долбоорду ишке ашырып алсак, 26-жылы биз шаардагы пландык жана экстрендик операциялардын 70%-ын камтыганга жетишебиз. Мүмкүнчүлүк бул өзүбүздүн калкыбызга өзгөчө мына жайгашкан Бишкек шаарынын районунда стационардык жардамдарды жаңы деңгээлге көтөрүүгө жетишет элек. Луговое балыкчы темир жолу артыкчылыктуу инфраструктуралык долбоорлордун бири. Луговая балыкчы темир жолунун электрификациялаштырылуу азыркы убакта бул темир жол үчүн эң бир маанилүү долбоорлордун бири. Анткени бул линия негизги Кыргыз темир жолун иш алып барып жатат. Ушул линия боюнча бул долбоор ишке ашырылса, бул экономикалык жактан да, экологиялык жактан да чоң таасири бар. Араб координациялык тобунун жыйынында Кыргызстанда ишке ашырыла турган 13 долбоорду каржылоо маселеси каралды. Белгилей кетсек, топтун алгачкы отуруму Кыргызстанда 2009-жылы өтсө, 2014-жылы 2 жана 2017-жылы 3 тегерек столдор ийгиликтүү өткөн. Адилет Артыкбеков, Нурлан Иманалиев, жаңылыктар үчүн.